Жарандык активист Сибат окуу жайынын бүтүрүүчүсү Төлөбек Нурдинов менен дал ушул теманын айланасында кээ улантабыз. Төлөбек мырза, кош келипсиз биздин каналга. Айтсаңыз, учурда мына Түркияда аскерий төңкөрүш уюштурган деген айып менен Гүлендин тарапкерлерине куугунтук жүргөндөн бери Эрдоган башында турган түрк бийлиги өз өлкөсүндө эле эмес, башка өлкөдөгү Гүлендин тарапкерлерине да куугунтук жасоого аракет кылууда. Сиз мына Сибаттын бүтүрүүчүсү катары ушундай басымдарга жана айыптоолорго кандай ойдосуз? Ең біріншіден мен Түркияда 10 жыл оқыдым, 10 жыл жашадым. Мен ал жерде түрдүү элдин бардыгын көрүп чыктым да, аябай динге ишенгенмен, аябай Ататүрктү сыйлагандарын дагычы. Эми Түркияны карап көрсөк, ошол географияда Түркия болобу, Иран болобу, Ирак болобу, бардык жерде дин деген саясий курал катары колдонулуп келген да. Эми саясий курал катары колдонулуп келген бул туура эмес нерсе экенин Ататүрк көрүп туруп, динге таптакыр тыюу салып салган, мамлекеттик иштерге кийлигишпесин депчи. Анын тыюу салынганы менен бул нерсеге, бул түшүнүккө элдер даяр эмес болчу, түрк эличи. Ошондуктан түрк элинин кээ бирөөнүн ичинде кыжыры келип, жини келип, таарыныч пайда болуп, кек сактап калган болчу да. Анан кийин мындай бир травма бар болсо, сөзсүз бир жерден чыгат да бул травмачы. Анан ошондуктан Эрдоган дагы өзү диний бир мектепти бүтүргөн киши болгондугу үчүн ошондой өзү динге жакын болгон, жанагы ичинде жини келип кек сактап калган көбүрөөк кишилер Эрдогандын артынан эришет. Ал эми Кыргызстандын ичине силерге аябай зыяны тие турган нерсе деп бул нерсени айтып атканы таптакыр туура эмес нерсе да. Себеби биздин дин менен таптакыр немебиз жок. Травма деген нерсе жок биздин кыргыз элиндечи. Себеби бизде илгертеден кыргыздар динди такыр неме саясат үчүн колдонгон эмес да. Динди үйрөнгөн бул аалым кишилер кыргыз дүйнөнү кыдырып, Меккеге чейин барып, жолдон бир нерселерди үйрөнүп, жөн эле Кудайга барып, сыйынып, жардам сурап, же болбосо кечирим сураганды эмес, Көкө Теңир дегенди сыйлаш керек, Манас дегенди сыйлаш керек, же болбосо кымыз дегенди сөзсүз эле динди кармап калдым деп туруп оронуп калбаш керек деген сыяктуу нерселерди көрсөткөн эмес да. Булар эркин болууну, жашоодо динден да башкачараак чыныгы жашоо бар экенин көрсөткөнгө аракет кылган кишилер болчу. Ошондуктан бизде дин жөнүндө травма жок. Ошол себептен менин оюмча бул нерсе туура деле эмес го деп ойлойм. Түркия жана дин маселесинде блог жазып дагы жарыяладыңыз. Ал жактан дин дайым саясий курал болуп колдонулуп келген, динге байланыштуу улуттук травмасы бар деген ойлоруңуз менен бөлүштүңүз да. Ушул туурасында кененирээк токтоло кетсеңиз. Мисалы Ататүрк келгенге чейин Осман империясы деген бар эмес беле? Ал империя дайыма исламдын желегин көтөрүп жүргөн бир өлкө катары көрүлгөн да. Ошондуктан бардык закондору дин менен байланыштуу, шарият менен байланыштуу болуп келген да. Ататүрк келип туруп, уже бул таптакыр эскирди. Биз жаңы системага өтүшүбүз керек, жаңыча ойлонуп, дин деген нерседен эркинирээк болушубуз керек деген нерсени алып келген. Бул эркин болушубуз керек деген нерседен корккон кишилер ичинде баягы күнөө кылдыкпы, туура эмес кылып атабызбы, Ататүрктү ээрчип туура эмес кылып атабызбы, балким биз деген пайгамбардын сөзүн айткан бир кишини ээрчишибиз керек деген өзүлөрүнүн ичинде күнөө сыяктуу бир сезим бар да. Ошондуктан өзүлөрүн кечирбей келген да адамдарчы. Өзүн кечирбеген адам кечиримди Кудайдан сурайт. Кудайдан кечирим сураган адамды болсо, ар ким колдоно берет. Кудай мындай деп айткан, Кудай тигиндей деп айткан депчи. Эми Кыргызстандагы дин маселеси тууралуу токтолсоңуз, мына сиз мырк молдо деген терминди колдондуңуз да. Алар кимдер? Мырк молдо деген ким? Мырк молдо деген бул өзүн тааныбаган адам да. Өзүн тааныган эмес, өзүн тааный элекten мурда Кудайды тааныганга аракет кылган кишилер да. Өзүн тааныбаган киши Кудайды эч качан таанышы мүмкүн эмес да. Ошондуктан Кудайдын мындай деп айткан, тигиндей деп айткан деп ар кимдин айткан сөздөрүнө жараша ишенип, ошого жараша элди үгүттөп, коркутуп, үркүтүп, чүмкөнүшүң керек, же сакал коюшуң керек, же койбошуң керек деген ызычууларды чыгарган кишилерди мырк молдолор деп койгон да. Буларды илгерки куйручуктар, же болбосо акындар, төкмө акындар, Токтогул деген сыяктуу кишилер, Калыгул Байуулу деген кишилер тыйып отургузуп койгон. Сен эмнени айтып атасың? Өзүңдү биринчи тааныбай туруп,
каяктагы нерсени сүйлөп атасың деп коюшкан да. Мыркмалдуулар ушулар. Дагы ырус суроо, соңку кезде Кыргызстанда динге болгон саясат катаалданып жатат деген дагы пикирлер айтылууда. Мисалы, ошол эле баннерлерди илүү, азанга чектөө киргизүү. Ушулар туурасында сиз кандай ой жүгүртөсүз, же болбосо сиздин пикириңиз кандай? Менин оюмча туура. Себеби адамдар деген диндин эмне экенин өзүлөрү түшүнүшү керек. Ушундай суроолор дайыма суралып турса, эмнеге жамылыш керек, эмнеге жамынбаш керек, азан эмнеге окулуш керек, эмнеге айтылыш керек, эмнеге айтылбаш керек деген суроолор суралып турган сайын адамдын аң сезими, ойлонуусу өрчүйт да. Мындай жөн эле таң улап туруп, сен намаз окуйсуң 5 маал деген сыяктуу шарият режиминде жашаган өлкөлөрдү билесиңер. Ал жактагы кишилердин аң сезими аябай эле төмөн да. Ошондуктан ал жакта терроризм, режим деген сыяктуу нерселер менен бийлενет да. Рахмат айтам, жарандык активист, Сибат окуу жайынын бүтүрүүчүсү Төлөбек Нурдинов менен ошол эле өлкөдөгү дин жаатындагы талкуулар, мындан тышкары Түркиядагы акыркы болуп жаткан окуялардын тегерегинде баарлаштык. Берүүбүздү улантабыз.